жабырлануучулардын нааразы болуп жаткан ушунда. Ош шаардык сотунда Бактыбек Сыдыгалиев төрагалык кылган иште бул Ансардын жетекчилерине мындайча өкүм чыгыптыр. Башкы директору, башкы жетекчиси Элдос Шериматовду 8 жылга эркинен ажыратыптыр. Бирок ошол эле учурда амнистия колдонуп бул жазасынын 1/3 бөлүгүн кыскартып салыптыр. Амнистиянын негизинде деп. Анда канча калат? Бунун ар жакта 2,5 жыл эле калат. 2,5 жыл кыскарткан. Бул амнистия менен кыскартып атат, мунапыс берип. 2,5 жылынын бул 7 айын тергөө абагында өткөрүптүр. 7 айын тергөө абагын өткөргөн күнүн 1 күнүн 2 күндөн эсептеп жазыптыр дагы. Анда бул ошондо 1 жыл 2 ай болуп атат. Аркы жакта 1 жылчалык эле жаза өтө турган убактысы калыптыр. Мына ошондо бул иш жүзүндө мындай чыныгы мындай караганда бул 1,5 жылдай эле абакта отурса кутулуп кетет экен. Ош шаардык сотунун чечими менен. Миллиондогон акчаларын алып бул жактагы элдер кыйналып, азап тартып жүрүшөт. Бул ошол акчаны табыш үчүн 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл иштеп келип ошого карматып берип атат. Бул жакта ондогон, 100дөн ашык адам. Бунун башында турган адам 1,5 жыл түрмөдө отуруп эле кутулуп кетет экен. Ош шаардык сотунун чыгарган чечими боюнча. Тагыраагы Бактыбек Сыдыгалиев төрагалык кылган судьянын чечими боюнча. Андан кийин облустук сотко кайрылышат жабырлануучулар, буга макул болбой. Ош облустук сотунда болсо Азизбек Досмамбетов деген судья караптыр. Ал дагы ушундай чечимди туура деп табаптыр. Ооба, бул күнөөлүү, ошончо акчаны алыптыр. Күнөөлүү экен, макул. Бирок ошо мунапыс бере эле дагы ошол 2,5 жыл менен жанагы 2 күн эсептегенде бул 1,5 жылдай эле абакта отурганы туура экен деп облустук сот дагы ушундай өкүм чыгарыптыр. Эми жабырлануучулар ушинтип жогорку сотко келип отурушат. Ал эми бунун башында турганы Элдос Шериматов деп атпайбызбы? Анын башкалары дагы бар. Булар региондордо Ош шаарындагы куратор болгон, Бишкектеги, райондордогу жетектегендери бар экен. Алардын могу жерде тизмелерин окуп берейин. Султанбай уулу Алмазбек, Сарыбаев Бахтияр, Кадыров Гапар, Мамбеталиев Асель дейт. Нуркулов Азамат, Азимбек уулу Жанарбек. Ушулар дагы бул иште айыпталып атыптыр. Аларга пробациялык көзөмөл дайындап чыгарыптыр. Демек, алар пробация менен азыр мындай эркиндикте жүрүшөт, мындай кабакка алынган эмес. Элестетсеңиздер, бул жерде 5-6 адамды пробация менен чыгарып коюптур. Бирөөнүн жазасын да макул күнөөлүүсүн, баарыңа жок, силер күнөөлүүсүңөр деп туруп, бирок чейин эле ушинтип ой берип атыптыр. Анан элдин күйбөгөн жери ошондо болот да, нааразычылыгы ошондо болот да. Эми мына жогорку сотко келиптир. Жогорку сот карап, акыйкат чечим чыгарып берет деп үмүт кылабыз. 26 ноябрда жогорку сотто болот экен. Анда кандай чечим чыгат көрөлү.